Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Мен интернеттен бул баланын видеосун көрүп, таланттуу бала экен деп каналыма чыгаргым келген. Байланышсам сүйүнүп эле макул болду. Байланышып сүйлөшүп жатканбыз. Видеосун жөнөтүп, маалыматты жөнөтүп, бирок сүрөттөрүн жибере элек. Сүрөтүңү жөнөт деп коюп күтүп жүргөм. 3 күндөн кийин апасынан баламдан айрылып калдым деген билдирүү келди. Үстүмдөн бирөө муздак суу куюп жибергендей жаман абалда нес болуп олтуруп калдым. Эгер тирүү болгондо келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө зор салымын кошкон эр жигит болмок деген ой жүрөгүмдө өйүп турат. Бирок Аллахтын буйругу экен, эмне кылабыз? Келиңиздер, баарыбыз алакан жайып, Каныбек уулу Турсунбайдын жаркын элесине арнап Куран окуп, дуба кылып коелу. Турсунбайдын апасына, жакындарына чын жүрөгүмдөн көңүл айтып, сабыр тилейм. Ажалга айла жок экен. Сен жашсың, сен карысың деп тандабайт тура. Колубуздан келгени Куран окуп дуба кылыш экен. Каныбек уулу Турсунбайдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кечигип чыгып жаткан болсо да, роботехникага кызыгам деген маркум Турсунбайдын талантын видеосун көрүп коюңуздар. Мен Каныбек уулу Турсунбай Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу номер 101 Кумарманбеков атындагы орто мектебинин 8-сынып классынын окуучусумун. Мен илим жана техникага абдан кызыгам. Биз 21 кылымдын интеллектуалдары конкурсуна катышып, райондук турдан өтүп, областтык турга жолдомо алдык. Менин бул кичинекей жардамчым робот. Бул робот каралар үйүнө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берет. Бул тамак ташыйт, үйлөрдү жыйнаганы ошолорго жардам берет. Каралар үйүнө керек бул. Басып ошолорду жардам берет. Буну келечекте сөзсүз ишке ашырыш керек. Кийинки роботун бул робот Кыргызстанга келечекте Кыргызстанга жардам берет. Бул жагы менен оор темирлерди, таштарды алганы жардам берет. Жолдогу оор нерселерди, бул жагы шүпүрүп, жолдорду тазалап кеткенге жардам берет. Чаңдарды арчып, бул жагы курулуш материалдарына, чоң үйлөргө бетондорду көтөрүп бергени жардам, чоң салымы кошот. Бул жагы дагы курулуш материалдарына чоң нерселерди алганы жардам берет. Дагы көчөлөрдү шыпырап тазалаганы жардам берет. Дагы шыпырап айланып чоң имараттарды, мектептерге, дагы көп жерлерге жардам берет. Робот гана жасап чектелип калбастан электр энергиясын бомба жеткасын колдонууга кызыгам. Бул жасаган макетим жайлоолорго свет жок жерлерге жардам берет. Бул өзү ичинде батарейка бар, күндөн заряд алат, телефондорду заряддайт. Өзү заряд алып, күндөн заряд алат. Бул жайлоолорго өтө керек. Бул макет болсо, бул үйлөргө, жайлоодогу үйлөргө, свет жок жерлерге жардам берет. Күндөн заряд алат. Азыр жабыкта заряд алат, тоссон өчүп калат, кайра жабыктан заряд алат. Бул деле өзү ичине батарейка алып, свет тамызууга жардам берет үйдүн ичиндеги. Бул макетим өтө керек магазиндерге, маршруткаларга, бул тыйымдарды өзүнчө бөлүштүрүп салып бергенге жардам берет. Магазиндерге, маршруттарга өтө керек. Келечекте соода тармактарга бул ар бир тыйымды салганда өзүнүн баягысы менен бөлүнүп жүрөт. Ар биринин өзүнө. Менин бул жасаган эмгектерим Кыргызстандын өнүгүшүнө зор салымын кошот деген үмүттөмүн.